Assalamu алейкум. Менин каналымдын подписчиктери, эжелер, сиңдилер, достор. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу көк самса даярдап көрсөтөм. Андыктан алыстабаңыздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эгер каналымда жаңыдан болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроо какканды унутпаңыздар. Жаңы видео чыкса, биринчилерден болуп көрөсүздөр. Эгер видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиң. Камыр жууруп алабыз. Тузду унга жакшылап аралаштырып, жылуу суу менен камырды жууруп баштайбыз. Камырга керектелүүчү азыктар: суу, туз, un. Катуу эмес, орточо жумшактыкта камырды даярдап жууруп алабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй жумшак камыр даяр болду. Муну тындырып коебуз. Камыр тынганча биз энди ичине керектелүүчү начинкаларды даярдайбыз. Фаршты көк пияз, жалпызды туурап алабыз майдалап. Сиздер да сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Анткени бул көк самса ден соолукка пайдалуу. Ичинде жалпыз, көкчөптөр. Бул адамдын организмине дагы өтө витаминдерге бай азык болот. Эрте жазда сөзсүз түрдө көк самсаны көбүрөөк даярдап жеш керек. Айыл жеринде жалпызды бул суу аккан арыктын жээктеринен тапсак болот. Ал эми шаар жеринде болсо базардан сатып аласыздар. Эми казанга майдан куюп, бисмилла, пиязды кууруп баштайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй 2-3 мүнөт кууруп туруп, жалпыз көк пиязды салып, жакшылап кууруп алабыз дагы. Туздан салабыз татымына жараша. Биздин фарш даяр болуп калды. Печканы өчүрүп, муздатканы коебуз. Бул учурда энди камырды жайып баштайбыз. Камырды жука кылып жаябыз. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп 4 бурчтук фаршты салып түйүп чыгабыз. Мына самсамдан түйүп болдум. Камырдын четинен ашып калгандарды ушинтип мен кесип алып таштадым. Энди печканы кызытып, майдан куюп, сковородкабызды майлап алабыз да самсынын эки бети кызарганча бышырабыз. Мына меники бышып чыкты. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сиздер да албетте даярдап көрүңүздөр. Тамагыңыздар таттуу болсун. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуздар.